Assalamu алейкум мекендештер, арбаңыздар. Бир нече жаңылыктар менен бөлүшүп кетейин. Кече күнү 23 ноябрда видеоконференция болду. Ал видеоконференцияга болсо ар кайсы элдердин, ар кайсы улуттардын диаспора жетекчилери катышты. Андан тышкары Россия Федерациясынын МВД өкүлдөрү жана ММС Сахарованын жетекчиси Сергей Балдин катышты. Эми ошо Сергей Балдинин айтысы боюнча мекендештерге Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлдөрү буга Кыргызстанда келет. Москва шаарындагы мекендештер үчүн тез жардам кызматы өз ишин баштады. Оорудан кыйналып, кайсыл жакка барууну билбей турасызбы? Сайкал клиникасына чалыңыз. Биз өзүбүз сизге барабыз. УЗИ, ЭКГ аппараттары үйүңүзгө барып, анализдер чыгарылат. Бизде уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, педиатр, лор врачтар жана сүннөткө отургузуу кызматы дагы бар. Москва шаары жана Москва облусу боюнча чакырган жериңизге тез жетебиз. Ооруп кыйналып жолдо жүрбөй, биз менен байланышыңыз. Биздин номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077, 24 саат бою кызматтабыз. Сайкал клиникасы сиздер үчүн кам көрөт. 8 январга чейин сөзсүз түрдө дактилоскопия жана метасвидетельствону өтпөгөн мекендештердин баары тең барып 100% өтүп коюңуздар мекендештер. Андан кийин текшерип калыш мүмкүн дейт, андан кийин штраф болуп калыш мүмкүн дейт. Ошон үчүн эгерде ким бара элек болсо сөзсүз түрдө барып өтүп коюңуздар. Азыр декабрь Кудай буйруса мына башталып атат. Декабрдын аягында жаңы жыл болуп очередь болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр очередь жокто барып өтүп коюңуздар. Тыйын маселеси боюнча, айка төлөгөн боюнча 5400 рубль эгерде силердин перевод паспортуңар болсо, жана 6200 эгерде перевод паспортуңар жок болсо мекендештер. Бирок сөзсүз түрдө ошону өтүп коюңуздар. Бул Орусиянын талабы, бул мыйзам. Мыйзамды баарыбыз сакташыбыз керек. Андан тышкары МВДнын айтылуу боюнча тилекке каршы мигранттардын арасынан кылмыш ишкери көбөйүп атыптыр. Ошон үчүн биздин мекендештер дагы учурдан пайдаланып, ошо кылмыш ишин кылбагонго, бияктан үлгүлүү өздөрүңөрдү алып жүрүүгө чакырат элем. Ошону да сиздерге айта кетейин. Дагы мекендештер, көп мекендештер ар кайсы ситуацияга түшүп калат экен, кылмыш иштери болуп калат экен, административный правонарушение болуп калат экен. Биздин диаспора кызмат кылган юридикалык центр бар, Авентум деген. Ошо Авентумга кайрылып туруп, эгерде силерге юристтер керек болсо, адвокаттар керек болсо, кайрылып толук кандуу иштеше берсеңиздер болот. Номери болсо алардыкы 8925 55 55 905 мен азыр дагы жазып коем. Ар кандай суроолор болсо, ошол юристтерге, тажрыйбалуу юристтерге кайрыла бериңиздер мекендештер. Сак саламатта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Жаңылыктар болсо дагы бөлүшүп турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.